Лейлекте жаңы электр мамылары орнотулууда. Бүгүн 4-сентябрь күнү Баткен электр тармактар ишканасына караштуу Лейлек райондук электр тармактар ишканасынын энергетиктери тарабынан Лейлек районунун Карасуу жана Лейлек айылдарында техникалык тейлөө иштери жана жаңы электр мамыларын орнотуу иштери жүрүүдө. Иштин жүрүшүндө Карасуу айылына 130 даана 10 киловатт, Лейлек айылына 225 даана 0,4 киловатт электр мамылары орнотулду. Касамин жергиликтүү коомчулуктарды колдоо долбоорунун алкагында Баткен электр тармактары ишканасынын Баткен областы боюнча бүгүнкү күндө биринчи этап боюнча 27 айылда 50 километр 04 аба чубалгылары, 119 километр 10 киловольттук аба чубалгылары жана 21 даана кошумча ар түрдүү кубаттуулуктагы көмөк чордондор орнотулду. Жана ошондой эле экинчи этап боюнча 23 айылда азыркы күндө 171 даана 10 киловольттук жана 421 даана 04 киловольттук мамычалар орнотулуп, кызуу иш жүрүп жатат. Ошондой эле 33 көмөр чордондор азыркы убакытта Баткен электр тармактары ишканасына келип түшүп, 33 көмөр чордондордун монтаждоо иштери жүрүп жатат.